Бүгүн кайрадан ок атышуу башталып, 70 эне тажиктердин курчоосунда калды. Кыргыз-тажик чек арасында таңкы саат 6:00 тажик тарап ок чыгара баштады. Бул тууралуу аймактык кабарчыбызга жергиликтүүлөр кабарбаган. Маалыматка ылайык, чек арага чектеш Көк Таш айылында атышуу токтой элек. Мындан улам 60га жакын жаш балдар, энелер окуядан кооптонуп айылдан чыгууга аракет кылышууда. Алдын ала маалыматтарга ылайык 60га жакын эне тажиктердин курчоосунда калган. Маалымат булагы ком пресс сайты. Кандай салга жакшысыңды жүрсөң, жокорку бийликтегилерге жөнөтүп койчу. Биз адамды азапка тартып, балдар менен кыйналып, балдар антып көтөрүшүп, качып башкалкалап мечиттин алдында турабыз. Эч жака башка жол жок. Жолдор баардыгы жак болуп атат. Кайсында негизи эле ушул акыркы убактарда тажиктердин жүргүзүп аткан агрессивный политикасы кыргыздардын жаныга жетти бар го. Тойгуздун майырдан ашып деп эле. Каалаганда биле өзүбүздүн жарандарыбызды алып кирип алып урдап, уртокмокко салат. Бу жерде үйүбүздү адамдардын үйүн күйгүзүп салдык. Кемпирдин үйүн күйгүзүп салган, билесиңби? Анын баласын ошол жерде тажиктарга каршылык көрсөткөн үчүн Москвада кармап атат. Бул тажиктардын акыркы мына агрессивный политикасы бар го, кыргыздарды тойгузду бар го. Ашып кетти, эл уже чыдабай калды. Же элге уруксат бериш керек, өзү чечебиз. Же барып туруп переговорго барыш керек. Же алмашуу менен чечиш керек да, уже эл чыдабайт уже, мындан ары чыдабайт. Бул одним словом, бул издевательство кыргызского народа болуп атат. Түшүнүш керек ошону. Не коркобуз болгон тажиктар бизге окшогон ата бабабыз эле буларды душанбыга чейин кууп жүргөнбүз бар го. Biz Kırgız korku oturgan el emesin birinciden. Tıtışımız gerek bulardычы. Любой вакытта, калаган вакытта мэрден тосот да буларчы. Мэрден ашты бар го. Канга кан жанга жан эле кылып беришек надо будучы. Эл кыйналды да, эл кыйналды, кан түшүнбөйт ошону. Эл тойду бар го. Мэрдегилер уже Баткенге барып келе берип чын эле мо аксакал айтмакчы балдары уже кичине чочулай турган болуп калды да. Ынтымакка келбейт экен да, сөзгө түшүнбөйт экен да булар. Вашын сөзгө түшүнбөйт экен да. Мына болгону Улукбек Мариповдун сөзүнүн аркасынан бул премьер-министриңер айтып атпайбы биздики экен деп атат. Буга чейин кыргыздар өзүздүкүлөр эле тазалап жүргөн ал каналды. Өзүбүздүн ооз тазалап жүргөн, эл чыгып тазалап жүргөн. Кыргызстанда экинчи орунда турган адам, экинчи политикалык экинчи местодагы адам ушинтип ошолордуку экен, к сожалению деген айынан ушул тополоң чыгып отурат. Калаган убакта атат булар. Калаган убакта жабат. Элибиздин үстүнө күлүп атат булар бар го. Бул Головнойду алдыра турган болсок, Баткенде жашаштын кереги жок да. Баткен кургайт, ошол бойдон жок. Аминаллаху акбар. Лейлек Анкалов уже бүттү. Карталарды көрсөт десең, каяктагы бир атам замандагы команда карталар көрсөт. Ал карталар менен чечилбейт. По факту эле көрсөтүш керек бул жердечи. По факту мында кыргыздар жашайт, всё, давай. Алмаша турган жерде алмашыш керек. Баткен эл жоошта деп чын эле акам айтып атат, Баткен трамплин болуп келген дейт. Разаховдун убагында эле көрдүк, бардыгын көрдүк да. Үйүнө келип эле коркутуп эле колду койдуруп алып кеткен убагында. Булардын агрессивный бир политикасына битте отпор беришибиз керек. Сөзсүз түрдө битте отпор беришибиз керек. Ошондо чувстволоруна келет буларчы. Бурда билесиңер, көпүрөктүн жээгинде турчу элек постоянно. Ушунда тополоң болуп көпүрөктөн. Кара жылып келип атабыз аркага. Кайра жылып келип атабыз, Эртең ойга чыгып калабызбы? Головнойду алдырсак бүттү бул каналды. Бүттү. Ырыбыз бүтөт, Баткен целый бүтөт. Биз Баткенден келдик. Головнойдун ошо маанисин түшүнүп берсеңиз, ал канал келип 4 килсе сактагычына коет. Ооба, бу жерде катта каналы бар, мына Ак суу дарыясы. Ак суу дарыясы бар. Ошол жерден биз 33%-ны Баткен колдонот экен. Мына канал менен барат. Башында водозабор бар. Ал жерде биздин армиябыз турат. Акыркы жолу мына 2 ай мурун Марипов ошол каналды алдырып турубуз деген айынан ушул нерсе чыгып атат да. Болбосо Марипов келсин, бу жерде далилдеп берсин. Мына документтер менен өткөрүп бергенбиз. Или мен адаштым деп мойнуга алыш керек. Ал жактан телевизорда сүйлөп койсом Баткенден кутулат экенмин деген ойду айтып атат да. Туура эмес сүйлөгөн позициясы же помощниктеринин туура эмес берген маалыматы. Я, скорее всего, булар талашканга жараша, значит, по факту эле айтыптыр да ал делечи. Келип жолугушсун ушул Марипов ушул жерге.
Көргөн эмес даже бул жерде бар го. Кичине элге добро бериңиздер болду. Же бир кыр көрсөтөлү ошолоргочу. Түшүнбөйт алар. Biz birinciden onu emeden birinci çılalım. Мына урматтуу достор, Баткен шаарынандагы эркектер ушу Аксайга жөнөп атышат. Сиздер Аксайгабы? Аксайгабы? Баткенден, а? Kızıl maşaya çıktılar kızılga. Kettik. Bujum Бардыгыбы? Хорошо. Мына достор, ушу Баткен районундагы Аксай айыл аймагына жөнөп жатышат. Унаалар менен. Kettik ya, başınlar kettik ya. Size turup durumuzdan aldı. Азыр канча машина кетти Аксайга? Көп кетти. Миңдей бала. Ушул жерге топтолуп атасыздар бардыгыңыздар. Толгон машина эле кетти дабы? Утуру толгон машина кетти да эмеген. Топташкан аксайгач. Утуруп толтуруп калды. Дагы балдар кетти, бир киши топтойду, чобалап кетти. Ооба, албетте. Азыр көп адам кетти деп атат. Ben azıcık geldim. Akşama hiç azı sapşene geldim grupaga. Aktaşmak Aksay men Kotaşı yerine atmıştım. Mekan şu patriot bollar ana şu özüm hala saymada hücum batmayan mutuyuz. Şu jardamanya var iş bolsa jardam ver. Beli jer üçün, Beli jer üçün mekan korgoş üçün. Bizge eng kımbat bizge jerde. Büyük jer. Mekanimiz batken ulu Азаматсыздар, эсен аман жакшы барып келиңиздер. Келгенде мына машина чыгарылды, кызыл машина. Мына ак машина. Мына урматтуу достор. Азыр Баткен шаарындагы Баткендин өкүлчүлүктүн алдында асында Баткен шаары, Ыртыс, Бужум ушу район шаарлардан элдер ушу Аксайга карап эл жер үчүн кетип атышат патриоттулук сезим менен. Ал эми өкүлчүлүктүн маалыматына караганда учурда Баткен районунун акиминин атайын буйругунун негизинде 3 айыл өкмөткө өзгөчө абал жарыяланды. Ошондой эле мектептерде билим берүү токтотулуп, эвакуацияга даярдап атышат, элдерди эвакуация кылганга.